Ата-эне баланы бузат. Bunu жөнөкөйлөй түшүнүп, тамак кылып, тамакты бузуп койдум да. Мен тамакты бузуп койдум. Мындай эле түшүнсөңүз, кыла турган адам мен элем да. Стройкачы эгер адестигин билбесе, домду туура эмес курат, бузат. Ошол эле учурда повар дагы туура эмес тамак кылып коюшу мүмкүн, эгер билбесе. Айтайын деген не маселе, урматтуу мекендешим, ата-эне иман тарбиясын бербей коюшу мүмкүн балага. Ата-эне дин түшүнүгүн бербеши мүмкүн. Ата-эне мекен түшүнүгүн бербеши мүмкүн. Ата-энеден келип чыгат экен. Ата-эне каалаган телефону берип коюп, не болсоң болтунчу деп телефонду берип коюшу мүмкүн экен. Ата-энеден башталат экен бардык нерсе. Эч кайсы мектеп, эч кайсы университет балаңызды тарбия кыла албайт. Эне деген мектеп оңолмоюнча. Эне деген мектеп, эне деген университет туура тарбияны бербесе, эч кайсы мектеп балаңызды туура тарбия кылып бере албайт. Кээ бирөөлөр 10 жыл, 15 жыл туура тарбия бербей жүрөт дагы, эми имандуу болуп калсын деп медресеге берип коет. Сиз 15 жыл бузуп койгон баланы медресе кантип тарбия кылып берсин? Айтайын деген маселе не, урматтуу ата-энелер? Балаңызды бузуучу да, куруучу кылуу да сиздин милдетиңиз экен. Бүгүн курсагына иштеп, жан дүйнөсүнө иштебей атасыз. Бала менен сүйлөшпөй атасыз. Жан дүйнөсү ачка баланын. Руханий азыгы жетпей атат балага. Жаштардын көбүнөн сурасаңыз, балаңыздан мынтип эле азыр эле барып сурап көрсөңүз, балам максатың эмне десеңиз, максаты жок. Максат көрсөтүп бере турган ата-эне өлгөн да себеби. Жолду көрсөтө турган адам өзү адашкан. Ошондой экен, урматтуу ата-энелер, ойногон бул маселеде. Балдар биздин келечегибиз дейбиз. Ким келечегибиз? Жакшы балдар келечегибиз. Татыктуу, имандуу, илимдүү, билимдүү жаштар келечегибиз. Бизге уурунун, баягы кылмышкердин кереги жок. Кыргызстанга имандуу, салих жигиттер керек. Салиха кыздар керек, имандуу кыз келиндер керек. Жаштарды өнүктүрө турган, ар дайым жеке курсагын ойлогондор эмес, элди, бүткүл үммөттү ойлогон. Бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл үммөткө кызмат кыла турган эл азаматтарды тарбия кылышыбыз керек. Ошондой экен, ойлонойлу.